Тышкы саясат, кече жана бүгүн. 1944 жылдын 1 февралында Союздук республикаларга тышкы байланыш жаатындагы ыйгарым укуктарды берүү жана ушуга байланыштуу тышкы иштер элдик комиссариатын бүткүл союздуктан Союздук республикалык элдик комиссариатка өткөрүү жөнүндө мыйзамынын кабыл алынышы менен 1944 жылдын 17 мартында Кыргыз СССРнин тышкы иштер элдик комиссариаты түзүлгөн. Ушул түзүлгөн күндөн тартып, бүгүнкү шарттуу түрдө Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги өзүнүн 80 жылдыгын белгилеп жатат. Бирок тарых барактарына таянсак, Кыргыз мамлекеттеринин тышкы саясаты байыртан баштап жүргүзүлүп келгени белгилүү. Негизинен Кыргыз мамлекетинин тышкы саясатынын калыптанышын 3 мезгилге бөлүп карасак болот. Байыркы замандан баштап 8-10, 17 кылымдардагы Совет дооруна чейинки Кыргыз мамлекеттеринин тышкы саясаты, Советтик доордогу Кыргыз СССРнин тышкы саясаты, 1991 жылдын 31 августунда Кыргыз Республикасы көз карандысыздыгын алган күндөн башталган тышкы саясат. Байыркы кыргыздар жана алардын ишмердүүлүгү жөнүндө маалыматтар Кытайдын 3-кылымга таандык тарых булактарынан табылган. Бул маалыматтарга ылайык хундардын түндүк жагында кыргыздардын өз алдынча мамлекети болгон. Алар башка кошуна мамлекеттер менен өз ара мамиле түзүшкөн. Тан династиясынын тарыхынан бир кыйла мурунку Кытай тарыхый чыгармаларында кыргыздар жөнүндө маалыматтар бар экендиги, алардын кайда жашагандыгы жана башка өлкөлөр менен байланыштары жөнүндө маалыматтарды академик тарыхчы Бартольд өзүнүн «Кыргыздар» аттуу тарыхый илимий очеркинде жазган. Байыркы замандан бери эле элдердин ортосунда ар кандай маалыматтарды жеткирүү, келишимдерге жетишүү үчүн ортодо элчилерди колдонушкан. Ал тургай улутубуздун сыймыгы болгон Манас эпосунда да касташкан тараптар бири-бирине элчи жиберишкени белгилүү. Элчилерге кас тараптар эч качан тийген эмес. Ушундан улам ырчы менен элчиге өлүм жок деген сөз пайда болгон. Тарых барактарына саресеп салсак, 7-кылымдын аягында, 8-кылымдын башында Энесай кыргыздары 80 миңге жакын аскери менен олуттуу күчкө айланган. 711 жылы Барсбек Каган өзүнүн элчиси Эрен Улукту баш кылып, өз өкүлдөрүн Тибетке жибергени белгилүү. 1785 жылы Сарыбагыш уруусунун бийи Атаке Тынай Орус императору Екатерина II Абдрахман жана Шергазыны элчи катары жиберип, Орусия менен тышкы саясатты түзүүнү баштаган. Совет Кыргызстандын тышкы саясаты СССРдин тышкы иштер министрлигинин көзөмөлүндө жүргүзүлүп, СССРдин тышкы саясатын өнүктүрүүгө да өз салымын кошуп келгени талашсыз факт. 1944 жылы Кыргыз СССР тышкы иштер эл комиссариаты уюштурулуп, Казы Диканбаев комиссар болуп дайындалган. Анын жолун Совет доорунда Шамшыт Аянов, Гүлпа Кондучалова, Сакен Бегматова, Жамал Ташибекова, Роза Отунбаева, Жаңыл Түмөнбаева улаган. Эгемен өлкөбүздүн тышкы иштер министрлери болуп Роза Отунбаева, Муратбек Иманалиев, Эднан Карабаев, Аскар Айтматов, Аликбек Жишенкулов, Кадырбек Сарбаев, Руслан Казакбаев, Эрлан Абдылдаев, Чыңгыз Айдарбеков эмгектенип келишти. Учурда өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Жээнбек Кулубаевдин жетекчилигинде иш алып барууда. Эске салсак, 1944 жылы түзүлгөн тышкы иштер эл комиссариатынын аппаратында болгону 4 кызматкер иштеп, ал эми аппараттын түзүмү саясий бөлүм, протоколдук консулдук бөлүм, купуя сыр бөлүмү жана жалпы бөлүмдөн турган. 10 адамдан ашпаган штаттык бирдиги менен тышкы иштер министрлигинин бул түзүмү дээрлик 1991 жылга чейин сакталып келген. 1991 жылдын 31 августунда Кыргыз Республикасы өзүнүн эгемендүүлүгүн алган күндөн тартып, өз алдынча тышкы саясатын жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алды. Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмуна 1992 жылы 2 мартта мүчө болуп кирип, эгемендүүлүк алган 33 жылдын ичинде Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болгон 193 мамлекеттин 172 өлкөсү менен дипломатиялык мамилелерди курууга жетишти. Ал эми Кыргызстандын дипломатиялык миссиялары дүйнөнүн 30дан ашык өлкөсүндө иш алып барууда. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги, Шанхай кызматташтык уюму, Түрк мамлекеттер уюму, Жамааттык коопсуздук уюму жана башка 124 эл аралык уюмдун жана бир катар диалог аянтчаларынын активдүү мүчөсү болууга жетишти. 1998 жылы Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинен биринчилерден болуп дүйнөлүк соода уюмуна кирди. Коңшуларыбыз Кытай, Казакстан, Өзбекстан менен мамлекеттик чек аралар юридикалык жактан бекемделди. Ал эми Тажикстан менен мамлекеттик чек ара сызыгын аныктоо боюнча сүйлөшүү процесси уланууда.
Кыргызстан улуттук кызыкчылыктарга жооп берген ырааттуу, тең салмактуу тышкы саясатты жүргүзүп, региондогу кошуна мамлекеттер, стратегиялык өнөктөш жана союздаш мамлекеттер жана дос өлкөлөр менен кызматташтыкты өнүктүрүп, батыш жана чыгыш мамлекеттери менен конструктивдүү мамиле түзүп келет. Өз алдынча тышкы саясат башталгандан тартып, Кыргызстандын дипломаттары тынчтыкты орнотуу акцияларына жигердүү катышып, же алардын демилгечиси боло алышты. Алсак 1994-жылы Тоолуу Карабахта согушту токтотуу жөнүндөгү Бишкек протоколу аталган аймакта куралдуу жаңжалды токтотууга негиз болуп, дипломатиянын тарыхына жазылып калды. Ал эми коңшу өлкөбүз Тажикстандын аймагында тутанган жарандык жаңжал учурунда расмий Бишкек жаатташкан эки тарапка көпүрө болуп, 1997-жылы Бишкек шаарында расмий дүйшөмбү менен бириккен тажик оппозициясы Бишкек меморандумуна кол коюшкан. Бул тарыхый меморандум ошол жылы Москвада кол коюлган жаңжалдашкан тараптардын ортосундагы тынчтык жана улуттук макулдашууга негиз болгон. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан тартып, улуттук кызыкчылыктан тышкары жалпы адамзатка тиешелүү болгон демилгелерди жана көйгөйлөрдү чечүү үчүн эл аралык күч аракеттерге өз салымын кошуп келе жатат. Бириккен Улуттар уюмунун алкагында өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, бир катар эл аралык демилгелерди көтөрүп чыкты. Мисалы, Бириккен Улуттар уюмунун алкагында Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы, Манас эпосунун 1000 жылдыгы, Ош шаарынын 3000 жылдыгы, эл аралык тоо жылы, бүткүл дүйнөлүк социалдык адилеттүүлүк күнүн жарыялоо, ошондой эле глобалдык тоо саммити, ак элбирсти сактоо боюнча глобалдык форумдун демилгечиси болду. Мындан тышкары Кыргызстан 2023-2025 жылдарга Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине шайланды. 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө көрсөтүлдү. 2022 жылы Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 77-сессиясында тоолорду туруктуу өнүктүрүү резолюциясы кабыл алынган. Бул резолюцияга ылайык 2023-2027 жылдар тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыяланды. Тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгын жарыялоо демилгеси Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго таанды. Ал аны 2022 жылдын сентябрында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 77-сессиясынын жалпы дебаттарында көтөргөнү белгилүү. Көчмөндөр цивилизациясынын маданиятын жандандыруу жана сактоо максатында 2014 жылы Кыргызстан биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүп, мындай масштабтуу иш-чаранын аркасынан дүйнөнү көчмөн элдердин маданияты менен тааныштырды. Бул оюндарды теле берүү аркылуу дүйнөнүн 40тан ашык өлкөсүнүн 230 миллион адам көргөнүн бүгүн сыймыктануу менен белгилесек болот. Кийин Ысык көлдүн жээгинде 2 жана 3 оюндар өткөрүлүп, чындап эле өлкө үчүн эл аралык аренада таанылган бренд болуп калды. ЮНЕСКОнун маданий мурастар боюнча материалдык жана материалдык эмес баалуулуктардын тизмесине Кыргызстандын атынан Сулайман Тоо тарыхый археологиялык музей комплекси, Алагииз менен Шырдак, Манас, Семетей, Сейтек эпикалык үчилтиги, Көкбөрү оюну, Элечек, кыргыз-казактын орток өнөрү болгон айтыш, боз үй даярдоо ыкмалары кирди. Жогоруда аталган ар бир эл аралык деңгээлдеги демилгелерди көтөрүүдө жана иш-чараларды өткөрүүдө Кыргызстандын тышкы саясий мекемесинин жана анын дипломаттарынын орчундуу эмгектерин белгилей кетүүбүз абзел. Экономикалык дипломатия маселелерин илгерилетүү иши Тышкы иштер министрлигинин ишмердүүлүгүндөгү негизги багыттардын бири болуп саналат. Министрлик чет өлкөлөрдөгү Кыргызстандын дипломатиялык мекемелери менен биргеликте өлкөбүзгө инвестицияларды тартуу, атамекендик продукциянын экспортун илгерилетүү, өлкөнүн туристтик дараметин жайылтуу боюнча активдүү иштерди аткарып келет. Четте жүргөн Кыргызстандын жарандарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, аларга консулдук кызмат көрсөтүү иштери министрликтин дагы бир чоң багытына айланган. Кыргыз Республикасынын президенти болуп келген күндөн тарта Садыр Жапаров чет жакта жашап, эмгектенип жүргөн жарандарыбызды, анын ичинен эмгек мигранттарын ар тараптан колдоо, алардын укуктук абалын жакшыртуу боюнча Тышкы иштер министрлигинин алдына конкреттүү милдеттерди койгон. Өлкө башчысынын талаптарын аткаруу, дипломатиядагы жана консулдук чөйрөдөгү заманбап дүйнөлүк тенденцияларга шайкеш иш алып баруу максатында Тышкы иштер министрлиги акыркы 2-3 жылда консулдук кызматтын 30га жакын түрүн санариптештирди. Кыргызстанга туризмди күчөтүү, экономикага көмөк көрсөтүү жана көмүскөдөгү миграция менен күрөшүү менен өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылуу максатында визалык саясат жакшыртылды. Жогоруда белгиленген жетишкендиктер баардык кызыктар тараптардын жана кыргыз дипломаттарынын талыкпаган
жана тынымсыз мээнеттеринин жыйынтыгы жана коомчулукка көрүнгөн гана бөлүгү экендигин белгилеп коюшубуз абзел. Өлкөбүздүн тышкы саясатын улуттук кызыкчылыктарыбызга шайкеш жүргүзүп, мамлекетибиздин кызыкчылыгын эл аралык аренада татыктуу коргоодо Кыргызстандын дипломаттарын алдыда көптөгөн милдеттер күтүп турат.